Бишкектеги бул теректер сиздерге да жакса, сиздер үчүн жаман кабар. Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы теректер кыйылганы турат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Алардын айтымында бул теректер эскирип, авариялык абалга келген. Ошондуктан жолдогу унааларга жана тротуарда бараткан жарандарга кооптуулукту жаратышы мүмкүн. Жалпысынан Ажыбек Батыр көчөсүнөн Семетей көчөсүнө чейин 1400 терек кыйылганы турат. Алгач 200 терек кыйылып, алардын ордуна клен, ак кайың сыяктуу бактар тигилет деп айтылууда. Ал эми тротуардын боюндагы арча менен бактарга тийишпейт, алар ошол бойдон калат. Эки катар тигилген бактардын ортосунда веложол салынмакчы. Бул теректер 72-75 жылдары туурабы? 72-75 жылдары тигилген теректер экен. Анан эми алардын дагы уже срогу да келип калды да. Бул кооптуу маселе. Ооба, жашылдандыруу биз бир жерин карасак, экинчи жери бул теректер эгер шамалдан кулай турган болсо, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кооптуу маселени жаратат да. Себептен куласа, бул деген автоунаага кулайт. Биздин ушул жөө жүргүнчүлөрдүн үстүнө кулашы мүмкүн. Ошондуктан биз бул ишти башташ керекпиз.